Yılların için ынтымағы дайым бекем. Бул Орусиянын Москва шаарындагы борбордук көчөлөрдө чакан шайтан арабанын үстүндө кооптуу абалда желек көтөргөн кыргызстандык ынтымак Аделет уулу. Ал Москванын борбордук көчөлөрүндө Кыргызстандын желегин желбиретип, экстремалдуу кыймылдарды жасайт. Мекенден алыс жүрүп, эл жерди сагынган ынтымак жакында өзү туулуп өскөн Ошко келди. Москвадагы кафелердин биринде официант болуп эмгектенген каарман жылына бир жолу бир ай Кыргызстанда эс алат. Кайда болбосун жанында өзү сүйгөн шайтан араба дайым болот. Биз жаштардын бардыгы эле Москвага барып иштешет. Эми ким кайсыл жака күчү жетсе ошол жака барып атат. Эми в основном ушу Россияга кетип атышат. Ошондой эле мен дагы Россияга барып 2016-жылы официант болуп ишке кирдим. Ал жакта 3 жыл иштедим, фарш бургеринде. Кийин бул велосипедти ошол Москвага барып жаңыдан собрать этип, чогултуп, анан выходнойдо ошол көчөгө чыгып, ошол орус балдар менен велосипед теуп, ошолордон үйрөнүп, анан кайра отпуск алып, Кыргызстанга келип, Оштун шаарларынын көчөлөрүндө ошо теуп, эс алып жүрөбүз. 22 жаштагы ынтымак Аделет уулу Кара Суу районуна караштуу Жаңарык айыл өкмөтүнүн Ташарык айылынын тургуну, учурда Ош шаарында жашайт. Ал буга чейин Ош технологиялык университетинин колледжин бүтүрүп, Москвага кеткен. Ал жакта жүрүп BMX деп аталган шайтан арабаны айдап, экстремалдуу секирек кыймылдарды жасоого үйрөнгөн. 4 жылдан бери бул өнөрү менен бош убактысын өткөрүп, көңүлдүү жүрөт. Ошто билгенимен өзүм ушул эң кичинекей велосипед боюнча. Андан кийин дагы бир досум бар, Фуркатта. Ошол экөөбүздүн эле кызыгышыбыз бар пока что. Анан дагы Шейттөө жактан дагы бири бар, үчөөбүз экенбиз болгон, үчөө. Бишкекте өзүм барып көрүп келдим, где-то 10 чактысы теуп жүрүшкөн. Бирок андай деле тажрыйба көрбөдүм ал жерде. Бирок Москвада өтө популярный болгон үчүн ал жакта соревнованиялар болуп турат. Даже немелер магазиндер чакырышып, типа спонсор болуп беришет. Бул бир караганда жаш балдардын шайтан арабасына окшоп көрүнгөн велосипед бышык келет. Ал менен каалаган тепкичтерден секирип, түтүктөрдөн түз өтөп, тоолорго чыгууга болот. Кыргызстан аймагында мындай шайтан араба тепкендер саналуу гана. Бул көбүнчө Европа мамлекеттеринде жаштар арасында популярдуу. Маршрутка, автобус аларга анча чыга бербейм. Анткени негедир мага жакпайт. Ошол великке кызыккандан бери только велик менен жүрүшкө аракет кылам. Даже Жаңарыкка дагы өзүмүн тонкий велосипедим бар, ошол спортивный. Ошону менен чоң энемдүү барып келип турам. Эгер могул менин хоббим менен боло турган болсо, Оштун жолдору мен үчүн эң эле ыңгайлуу. Анткени биз секирип жүргөндүктөн бизге жолдун тегиз же чуңкур жерлери бизге наоборот кайра көбүрөөк мүмкүнчүлүктөрдү берет. Ошол уштап жана чукур жерлерден секирип өткөнгө, да башкача трюктар жасаганга. BMX деп аталган шайтан арабанын кызматы жана бир каармандын жашоосун көркөм тасма аркылуу чагылдыруу ынтымактын максаты. Шайтан араба тебүүнү адатка айландырган каарман учурда 10 чукул экстремалдуу секирүү ыкмасын үйрөнгөн. Ал эми өзү тээп жүргөн шайтан арабасын өзү кураштырып, бузулса өзү оңдоп алат. Жакында Москвага кетүүнү пландаган ынтымак Ош шаарында атайын шайтан араба менен экстремалдуу кыймылдарды жасоочу аянтча түстү деген пикирин айтты. Адыл Акжол уулу, Айбек Үстөн, жаңылыктар.